Saat немеде кетебиз. Бирде бул жактан чыгып кетиш керекпиз да апалар, Ким калып калса, биз билет алып бере албайбыз. Кайда жоопкерчилик, ушуну айтып коелук ушул жерден. Бирде бардыбыз ушул жака жүктү түшүрүп коюп, пешим намаздан кийин эле апалар желательно болсо бул жактан эле намаз окуган мында. Оны китепте жазылып турат, көрдүңүздөр, ким үйдө намаз окуганын сообу көбүрөөк депчи. Эми пайгамбар шаарына келгенден кийин мечитте окусун деген ойда, болбосо аял кишилер үйдө эле окуп, бүгүн эле даярданып, жакшылап устазада бар экен го. Жеке суроолор болсочу, эркекке берилбей турган суроолор бар. Ошолорду устазадан суроо аласыздар да. Аял кишилер даярданып туруп, чамадандарды 10-11лерде эле чыгарып кое беребиз да. Ресепшнге баян чогуттук го. Ошол жака тыштап кое беребиз. Андан кийин эркектер болсо ихрамды кийип алып туруп немеге барабыз да. Мечиткечи. Бияктан гостиницадан болуп чыгып туруп чекти тапшыра, күлүштү тапшыра тургандай кылыпчы. Жүктөрдүн баарын түшүрүп коебуз. Пешим намазга барасыз. Пешим намазга барып келгенден кийин эле сразу келип туруп эле ошто автобуска түшүп кете тургандай болуш керек да. Ар бириңиздерге наушник берилет. Анан ар бириңиздерге вагондун немеси берилет. Могу неме скоростной поезддинчи. Мурун 9 саат жүрөт элек мурун. 9 саат жүрүп, анан биз баргандан кийин 2 болот эле. Күлүш таратып, 3 таң амал чыгып, эртең менен уже солуп болбой калат элек да. Умраны деле барып неме болуп калат эле да. 2 вагонго сиздердин грузуңуздар батпайт. 1 вагонго бир 6, 7, 8 кишилик орунга берилген да. Чоңдорду салып туруп, беркилерди ошака толтурабыз да. Анан вагонго эми кимди мындай болуп калат да, бирөөнүн аялы менен бирөөнүн эркеги отуруп калышы мүмкүн. Билет мындай алынып калганда, өстөрүңүз карап туруп эле, эми мастуратымдыкы 18 экен да, 19 экөөбүз алмаша албайыкпы? Же апам менен мен келиним мындай отурабызын, өздөрүңүздөр ичара келишип туруп эле билеттерди алмаштырып аласыздар да. Станцияга түшкөндөн кийин оң жакта аялдарга да ажаткана бар, аялдарга да намазкана бар. Жүктөрдү коюп туруп, ошо эркектердин эле намазканын артында торолуп турат кара менен. Аял кишилер ошака деле өтө окуй берсеңиздер болот да, каласа. Шамды окуп бүткөндөн кийин сиздерди биздин ошо Меккедеги, бул жакта башка балдар кызмат кылбадыбы? Тиякта башка балдар кызмат кылат, алмашат да. Ал жакта дагы балдар сиздерди тосуп алат. Максат Тамылда өзү тосуп алат сиздерди. Автобуска отуруп туруп, биз эми гостиницага барабыз. Гостиницанын аты кайсы эле билесиздерби? Воко деген гостиница, View бияқта. Воко деген гостиница. Бул гостиница мындай чоң зданияда Меккеде өзүнчө бөлүп турган. Могу саат тушма-тушунда көрүнүп турат. Бирок бул дүйнө жүзүнүн боюнча 20 брендированный гостиница болсо, ошонун ичине кирет да. Мен мындай кылып түшүндүрө алам, караңыз. Бул жакта мисалы гостиницада мындай. Могу 1-чи корпус, 2-чи корпус, 3-чү корпус, анан буякта корпус бар, буякта корпус бар. Булдан корпус көп будачы. Мондай корпус. Бул ортосу жол да. Эми биз, ушунун баары воко бүттүгүчү. Ушуну корпустар бөлүнүп турат, бардыгы бир эле. Бирок биз барганда азыркы кечеге кетти го жамаатчы. Алар 6-чы корпуска түштү да. Балким биз деле ушул жака түшүп калыш мүмкүн. Же болбосо эми насип болуп калса, эгер 5ке түшүп калсак, 5тин бүттүгү саатта карап турат да. Ошондой айнектер тийип калат эми. Дуа кылып койгула, билем болуп калса. 5-чи корпустан гана немелер көрүнөт. Сааттар, айнектерденчи аны. Болуп калса эми насип болуп калса болуп калды, болуп калбаса проблема жок жак. Эми бул жактарда мынакей, бул жерде, могу жерде немелеринде жазылып турат. Могу 1, бул жакта 2, бул жакта 3, ар биринин корпусундачы. Эми биздин апалар, кебелер жаңы келген билбейбиз да барса. Могу биз 2-чи корпуска түшсөкчү, биздин апалар буякта 8-чи корпуста жүрө берет да. Күлүчүңөр иштебей атат го, күлүчүңөр болбой атат го. Каяка кирип кет? Себеби апа адашып кеткен да, бардыгы окшош да, булчу чоң ичи. Апа окшоштугу буяка кирип кеткен да. Жоголуп кетсеңиз проблема эмес. Карап туруп, жок ай, биздики 7 эмес болчу. Биздики деген 2ге болчу. Чыксаңыз, бул жакта сизге 2-чи ступенька көрүнүп турат да. Сиз 2-чи ступенькага келесиз дагы, 2-чи ступенькага киресиз бул жака. Биз бул жака келгенден кийин мындай жактан болот, мынакей, мындай жол болот бул жакта. Анан бул жакта Ибрахим Халил деген жол бар мындай. Анан бунун биягында кеткенде, бу жерде саат турбайбы бу жерде? Мына саат мындай турат. Сааттын бер жагында 3-чү туалет да бар, билгендер билсе керек. Эми автобус бизди эмеден Матардан алып келет, алып келип туруп автобус мындай айланып келип туруп бул жерге чыштайт. Кайсы жерге жайгассак, сумкалардын бардыгын түшүрөбүз. Ошол жакта биздин представитель балдар бар. Бардыгыңыздар Wi-Fi-ларды коштуруп алыңыздар да. Себеби не дегенде, 40-чы этажтарында, 38-чи этажтарында неме интернет тартпай калат экен. Неге экенин билбейм. Wi-Fi иштейт да. Сразу Wi-Fi'ды коштурасыз. Анан ошол жактан эле сиздерге могу жакта мисалы, но гостиница болсо биз ресепшнда. Могу жерге жүктөрдү алып келип бул жерге койдук. Эми бул жерде сиздер могу азыр ушундай кандай болсоңуз, ошондой эле кылып бөлүштүрөбүз да. Эми кимдер баяндай двойной эме кылган болсо, алардыкын өзүнчө бөлүп беребиз. А калгандары ушундай бөлүнсөңүздөр, ушундай эле бөлөбүз. Нормально эле ушундай? Андай ошондой болсо, нормально болсо, анда кандай болсо, ошол эле фамилиялар менен сиздерге күлүштөрдү таратабыз.
күлүштөрдү тараткандан кийин эми караңыз. Бул корпуста мисалы могу жерде ресепшн болуп атпайбы? Биз ушул жерде ызычы болуп атабыз. Күлүштөрдүн баарын алдык, тараттык, отурдук, Эми бул дагы бөлүнөт корпус 2-ге. Булар эми чересчур ушундай блатной гостиница болуп кетсе билем, башын баарын айландырып. Эми бул жерде караңыз. Корпус мындай бөлүнөт. Ичи А корпус, мындай көрүнөбү? Көрүп атабыз. А корпус, Б корпус да. Бул өзү мына биз 7-чи корпуска түштүк деп коёк, мисалычы, 7-чи корпуска түштүк. Ушунун ичинде дагы А, Б болуп бөлүнөт да. Эми караңыз. Сизге мисалы могу жерде сизге А корпуста 1-чи этаждан 20-чы этаж келди сизгечи. А корпус бул 1-ден 20-га чейин. Эми 20-дан 40-га чейин, 20-дан 40-га чейин бул Б корпус да. Эми сизге апа күлүч берди да азыр. Сиз күлүч берсе, сиздин күлүчүңүз бияка иштебейт да. Ал сиз 1-ден 20-га чейин болсо, 17-ни алса кака барыш керек сизге? А корпуска. 1-ден 20-га чейин 15, 14, 16 болсо, 20-га чейин барасыз. Эми сиздики 38 болсо кака барыш керек сиз? Б корпуска барасыз да, мында. Ушуну чаташтырбаш керек да. Күлүштү алгандан кийин эле мондай дуалды мындай эле карасаң, сизге 17 келди, апа менен төртөөңүздөр келдиңиздер, карап туруп эле ана мынакей. Берде уже неме Б корпуске меники ушундай экен. Өзүңүздөр эле киресиздер, жайгаштырып, апалар сиздер комнатага жайгашкандан кийин сиздерди кайда балдар чакырат, алдына чөстөр да. Ал жакта эми шведский столго апалар бияктан мындай эле кирип атпайбы? Аларды мындай бияктан башкачараак ар бириңиздерге QR код берет. Мисалы бул ажыкемдики, мисалы Айбек ажыкең жазылды, аты менен фамилиясын QR коду бар. Жана жерге урганда QR код ачат да. Ал QR код жок, ачпайт. Сиз жоготуп алсаңыз, биз аны кайда заявление жазып, кайда алганча убакыт кетет да. Ошон үчүн QR кодду жана ресторанга кирерде эме кылып коебуз. Мондай эле телефондун алдына эле коюп коюңуз. Жоготпой тургандай эле кылчы. Ардына QR код кеткенче. 2 мал тамак ичесиз да. Аяктагы тамактын убактысы деле, аяктаныкы деле. 6 менен 10га чейин, 6дан 10га чейин, кечинде деле 6дан 10га чейин. Эми сиздер кичине чарчап баргандан кийин, кичине сумкаларыңызды барып жайгашкандан кийин бардыңыздарды биз эми бул жакта 4 неме шведский стол бар. Бизге кайсыңыздын берет билбейм. Өзүбүздүн корпуста болуп калды, өзүбүздүн корпуста болуп калды, проблема жок. Бирок биздики напротивте да болуп калышы мүмкүн да. 2-де же 3-те болуп калса, бир күн балдар эшип барат, эртең менен завтра апаргандан болду. Сиз өзүңүз эле үйрөнүп аласыз да. Кирип ушул жактан тамак аш иче бересиз. Тамак аш ичип бүткөндөн кийин эркектер максат тамылдан менен куптан намазды окуйсуздар. Бул жакта намазкана жок болбодубу? Эми тиякта намазкана бар. Намазкана кайсынчы этажда? Намазкана 1-чи этажда. Бушул мындай болот, мынакей, могу жерде 2 мындай бар, 1-чи этаж. Бул жак эркектердики, бул жак аялдардыкы. 2 намазкана. Мояктагылар баары 4-чү, 5-чи намазкана булар мындай кете берет да, кошулган. Бирок сиз өзүңүздүкүн жаттап алыш керек. Эртең мына Мавлид устаздан сабак болот, Сайд устаздан сабак болот чакырганда апалар мыякта күтүп отура берет да, ай жокко депчи. Ошон үчүн жакшылап көрүп алыңыз. Бул жакта сиздики намазканандагы мындай жазылып турат. 4-чү корпус, 1-чи этаж намазкана депчи. Аялдарда, эркектердагы намазканасы ушул жакта намазканада. Эми эркектер намазканда окугандан алдына чөбүз. Ал бириңиздерге наушник берилген. Анан могу жерде караңыздар мынакей. Ушул корпустар, бул корпус жанадан 9 деп этип канча бар экен? 9 бар экен, Мына 9тан караңыз. Мынакей. Мындай болуп 9тан ушундай корпус кете берет деңизчи мынакей. Эми биз мояк жагынан кирбейбиз. Бул жактан автобус постоянно айланып мындай 24 саат бою автобус айланып турат. Сиз чыксаңыз, Воконун автобусу бар. Бул бекер алып барат. 24 саат бою сизди ушул жакка ташып турат автобусчу. Чыксаңыз эле автобус турат, автобус чыксат. Меккеге кетебиз, автобуска 2 автобуска отурабыз, автобус бизди алып кетет дондайдан. Бул жерде мынакей Ибрахим Халил деген көчө бар, бул көчө. Бул көчө, саатка бизди прямой алып барат. Бул жөө бара турган көчө да. Кийин бар, өзүңүздөрдүн аялдарыңыз менен бара тургандар, жаштар болсо, ушул жөө менен. Мындан кийинки көчө бар, бияктан айланып келет. Бул көчө менен автобус бизди сааттын алдына алып келет. Саат барго кайтып келе турбай, жана мындай ай болупчу. Ушул сааттын алдына алып келет, ушунун алды менен өтөбүз да биз. Ушунун алдынан чыксак эле, биз уже харамдан чыгабыз. Мечиттин алдында.